Нинакан Жүндүбаева атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин физика мугалими Асранкулова Роза Качкынбековна. Айды карай күндү көздөй барышат, жылдыздарга кызыл желек тагышат. Ким болсо да эң биринчи билимди жөп жөнөкөй мугалимден алышат. Тарбия, билим алуу ар бир балага зарыл. Бардык нерсеге окутуу керек деп Янамон Каменский айткан. Бул ой азыр да актуалдуу. Адам баласы мектеп босогосун аттагандан тартып билим алууга умтулат. Билимин калыптандырат, андан ары улантат. Келечекте бир кесиптин ээси болот. Бул закон ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан биз мектепте олтурган кичинекей балдардан президент, министр, мугалим, врач, бизнесмен, айдоочу, программист, жок дегенде эле жөнөкөй турмуш ээси адамды чыгарабыз. Биз балага билим эле бербестен билгичтигин, көндүмүн дагы калыптандырууубуз керек. Мугалимдик кесип бул татаал түйшүктүү, жоопкерчиликтүү кесип. Менин сарптаган эмгегимдин натыйжасын көрсөм, менин кесибиме болгон кызыгуум ого бетер артат. Мен себеби келечектин инсанын окутуп тарбиялайм. Эгер менин окуучум эл керегине жараган инсан болсо, менин мугалим деген статусум ого бетер жогорулайт. Анткени мен мугалим деген ыйык атты көтөрүп жүрөм. Алгач мен эмгек жолумду 2004-жылы Бишкек шаарында баштагам. 2005 жылдын 1-сентябрынан тартып Ишеналы Арабаев атындагы университеттин бюджеттик бөлүмүн бүткөндүгүмө байланыштуу атайын жолдомо менен келип, Кочкор районунун Соңкөл орто мектебинде 2023 жылга чейин, 2023 жылдан баштап Жүндүбаев атындагы жалпы билим берүүчү мектебинде физика мугалими жана насаатчы мугалим болуп иштеп келем. Мен иштеген дээрлик 20 жыл аралыгында төмөнкү иштерди аткардым. Соңкөл орто мектебинде окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары, метод кеңештин төрайымы жана мүчөсү, ушул эле мектепте кыздар совети, табигый илимдер усулдук бирикмесинин усулдук жетекчиси, шайлоо комиссиясынын мүчөсү, Төлөк айылынын аялдар конгрессинин төрайымы жана Данакер лингва маданий илимий коомдук бирикмесинин мүчөсү болуп иштеп келем. Ушуну менен катар эле жаш мугалимдин депозити, жамааттык деңгээлде билим берүүнү башкаруу долбоору, Борбордук Азия университетинин үзгүлтүксүз билим берүү, Learning Support Program, Академия Рустанын менталдык арифметика, 2024 жылы Бекра окутуу борборунун менталдык арифметика долбоору менен иштедим. Окуучуларым физика предмети боюнча 2007-2014 жылкы райондук олимпиаданын жеңүүчүсү болду. Мындан сырткары көптөгөн конкурстарга катыштым. Алардын ичинен 2015 жылы Көкөбай Мамбеталиевдин 100 жылдыгына арналган конкурста Мугалим журналы тарабынан Республикалык жыл мугалими конкурсуна жолдомо, 2019 жылы Төлөк айыл өкмөтү тарабынан уюштурулган жылдын мыкты мугалими конкурсунда айыл өкмөттүн ордени, 2020 жылы Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан уюштурулган Санарип педагогика конкурсунда гран-принин ээси, 2021 жылы Санарип мугалим тарабынан уюштурулган конкурста 3-чү орунду жеңип жолдомо алдым. Кут билим сабагы газетасына 2008 жылы алгачкы сабагымдын иштелмеси чыкты. Андан кийин физика, математика жана информатика мектепте Вестник, Научный поиск в современном мире журналдарына макалаларым жарыяланды. 2018 жылдын 7 декабрында Нарын облусунун информатика мугалимдерине облустук, 2019 жылдын 12 январында Кочкор району физика мугалимдерине райондук, 2024 жылы райондук семинарда инструкцияны туура берүү деген темада семинар өттүм. Физика предмети STEM багытындагы предметке киргендиктен жана 21 кылым информациялык магистралдын кылымы болгондуктан физика предметин санариптештирүү мен үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан мен физика предметинде ар кандай сайттарды, платформаларды, симуляторлорду жана виртуалдык лабораторияларды пайдаланам. Мисалга алсак, TestPad, Gamma-i, Санарип Кампа, Arlona, Classroom, Object, 3D модельдери жана башка. Мультиурок сайтында өзүмдүн персоналдык сайтымды ачтым. 16500 рейтингге жетти. Ушул жылдар аралыгында коомдук иштерге да активдүү катышып келдим. 3 жолу класс бүтүрдүм. Алгачкы бүтүргөн окуучуларымдын асты айыл өкмөт, опера ырчысы, мугалим болуп иштөөдө. Окуучуларым үчүн Ак үйгө, Кыргызстандын эң алдыңкы университети болгон УЦАга барган экскурсиябыз болду. Учурда бир уул, бир кыздын бактылуу апасымын. Жана мени ар дайым колдоп, коштоп түшүнгөн жолдошум бар экендигине ыраазымын. Мугалимдик мен үчүн ыйык кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында демекчи, мугалим болгондугума сыймыктанам.